Biz ата бабадан калган кыргыздын улуу дүйнөсүн, улуу дөөлөтүн ошондон азыктанбайынча биз алдыга жол таппайбыз. Мына сиз айткан темалар, мына Арстанбек бабабыз. Бул алп адам. Бул адам 1000 жылда бир келет. Жеңи жок. Эгерде даанышмандарга келсек, мына акелери. Садыр аке, Мойт аке, Сарт аке, Кыдыр аке, Карга аке, Тилекмат аке. Эмне үчүн биз булардын мурасына, керезине кайрылбайбыз? Булар керемет. Эки кылымда ысмы өчпөгөн адамдарда. Эмне биз карызбыз. Биз асмандан түшө калган жокпуз. Биз ушундай болуп адамдай калыптансак, анда ошо бабалардын таасири, ошол улуулардын мурасы. Анан биз көңүл бурбай калбадыкпы? Ошон үчүн чыкпай келди да. Мисалы Арстанбек жеңи жок мисалы. Ошон үчүн болбой келди. Акелер жөнүндө мына бир эле сап тезектөр айткан экен Садыр акеге. Арада казак кыргыз ортосунда шайланбаган калыс кансын деген экен. Эмне деген сөз? Алдыңдан казак кыргыз кыя өтпөйт. Басып өтпөйт сыйлаган үчүн. Адилет ак жаралган даанышмансың деген. Мына 150 жылда ким бар дагы алдынан казак кыргыз кыя өтпөгөн? Кимди биз айта алабыз? Мен совет министр болгондор бар, партиялык кызматкерлер бар. Атүгүл президенттер эми экөө качып кетти. Биринчи секретарь болуп иштегендер бар, 20 жылдап деңиз. Депутат болгондор бар. Кимиси жөнүндө алдыңдан казак кыргыз кыя өтпөс, адилет ак жаралган даанышмансың деп кимди айта алабыз? Эмне үчүн Садыр акенин өмүр баянына, ошо кишинин улуу мурасына биз кайрылбайбыз? Эмне үчүн? Ушунча эле биз өнүгүп өсүп кеттикпи? Биз карызбыз. Ошо карыздан кутулмайынча биз алдыга жол таппайбыз.